мына салыштырып айтсак, Армениянын премьер-министри кыска убакытта коррупцияны түп тамыры менен жулуп, анан евро биримдик реформага жардам берели десе, ошол акчадан баш тартты да. Биз коррупциядан алабыз деп. Биздеги акыркы маалымат боюнча 340 миллион сом түштү да. Анан бул ушунча акча түшкөнү азбы көппү? Бизде ушунчалык эле аз жешкенби коррупцияны? Мына Пашинянды айтып атасыз. Пашинян эмес, 92 жаштагы Малайзиянын премьер-министри Махатхир Мохаммадты көрдүңүз да. 7 күндүн ичинде 50 миллиард долларды кустуруп, казнага төктүрүп койду. 7 күндүн ичинде. А биздикилерге убакыт бер. Кайсы канча убакыт берет? 6 жыл. Мына ошол 1 жыл болот мына жакында. 1 жылдын ичинде көзгө көрүнөр эмне маселе болду? Мен Өзбекстан президенти мисал келтирип айттым эле. 3 айдын ичинде 3 мамлекетке сапар жасады. 40 миллиардка жакын акча алып келип төктү Өзбекстанга. 40 миллиардка жакын. Алар кайсылар? Кытайга бир сапар жасады, Россияга бир сапар жасады, Америкага бир сапар жасады. 40 миллиард инвестиция алып келди. А биздики кетип эле атат, чакырган жерге барып эле атат, 2 пиала чай ичип келди дейт, 1 чашка кофе ичип келди дейт. Бирдеме келдиби Кыргызга? Келбейт. Дагы бир жолу айтам, келбейт. 1 жыл башта айтканмын, башкаруу системасын өзгөртмөйүнчө бизге эч ким ишенбейт. Себеби бизде кожоюн жок. Анан барганда эле көптөгөн президенттердин арасында эле кол кармап, кысып, кучактап, баягы айылга чыкпай жүргөн бир жигиттер болот. Мындай бир өксүктүк оору менен ооруп жүрөт дагы, анан башка айылга барып калган болсо, элдин катарында келип эле учурашып койгон болсо, өзү учуп эле мындай бактылуу болуп. Андай эмес. Ал протокол, ал учурашат ошондой болуп. А сүйлөшүүнүн натыйжасында эмне чыгат? Эмне пайда келет ал сүйлөшүүлөрдөн? Мен дагы бир жолу баса белгилеп айтайын, 1 жыл башта президенттик шайлоодо айттым эле. Бул киши көзгө көрүнөрлүк өзгөрүүлөрдү жасай албайт деп. Аны үчүн чечкиндүү бир азамат болуш керек. Жаңылабы, жаңылбайбы, ар бир баягы кыргыздын жакшы бир сөзүбүз бар. Шок болбосоң жок бол дейт. Эт менен челдин ортосунда балбырап, салбырап жүргөн кишиден эч качан бир нерсе чыкпайт, ишенип коюңуздар.